إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала ушул жума намазга басып келген ар бир кадамдарыңыздарга бийик даражаларды, көптөгөн жакшылыктарды жазган болсун, жана биздин билип билбей жасап койгон күнөө иштерибизди Аллах Таала өзү кечирсин. Урматтуу жамаат, бүгүн биз жума баяныбызды ким 60 жашка чыккан болса деп атадык. Бирок бул маселе 40 жашка, 30 жашка, 20 жашка чыккандарга тиешеси жок деп ойлобоңуз. Баарына тийиштүү. Бул айтыла турган маселе 60 жашка чыккандарга эле таандык эмес. Ар бир акыл суу, ой жүгүрткөн инсанга таандык. Анткени 60 жашка ким чыккан болсо, ал өтө анын абалы актуалдуу жана маанилүү. Эмне үчүн? Анткени кишинин жашоосу чоң болсо, жашы бир топ жашка барып калган болсо, жашы бир топ өтүп калган болсо, анын жердеги жашоосу мөөнөтү аз. Анткени ал үчүн жерде саналуу гана күндөр, жылдар калуусу мүмкүн. Андай кишиде мүмкүнчүлүктөр аз болот. Өтүп кеткен күндөрүн эсепке алганда. Аллахтын алдында актануу үчүн, үзүр айтуу үчүн жеңил ойлуу болгондугуна байланыштуу дини иштерде, ишенимде, ибадатта анын мүмкүнчүлүктөрү аз болот, жашы өтүп калган инсандын. Анткени 60 жашка кирген инсандын өмүрүнүн жарымынан көп өтүп бүттү. Таң калыштуусу, кээ бир адамдар 50 жашка, 60-70 жаштагы өмүрүндө жашоого келген максатын билбей өткөрүп койгон. Ал киши өмүр убактылуу экенин үйрөнүп билген эмес. Өмүрүндөгү убакыттын кадырына жеткен эмес. Кээ бир адамдардын 60 жылдык өмүрү менен диндеги бир парз ибадатты аткарбай өтүп 60 жашка чыгып отурган болуусу мүмкүн. 60 жашка чейин Аллах буйруган бир парз аткарган эмес. Мына ушундай 60 жылдык жашоосун ушундай өткөргөн болуусу мүмкүн. Ошондуктан жашы өтүп 60 жашка чыккан инсандын мүмкүнчүлүктөрү аз жашы жаш адамга караганда. Инсан өзү жерде жашап жаткан кезде өтө хикматтуу, данышман болуп, Аллахты таанып билип жашоосун өткөрүш керек. Максат мына ушул. Тиги түбөлүк дүйнөгө даярдык кылуу анын негизги максаты болуусу керек. Эми жашы бир топко жетип калгандан кийин ал киши күчүнүн болушунча аракет кылуусу керек. Жасаган күнөөлөрүнө тооба кылуусу үчүн намаз окусун, Аллахка дуа кылып кайрылсын. Аллах буйруган парз ибадаттарды өз ордунда аткарууга аракет жасоосу керек. Бирөөгө жамандык кылган эмеспи? Бирөөгө аласа бересеси жокпу? Аллахтын алдында боло турган эсепке даярдануусу керек. Ушул дүйнөдө жашаган адамдар
эки топко бөлүнөт. Birinci топтогу адамдар Аллах буйруган парыздарды, буйруктарды, өкүмдөрдү аткарып, өз милдетин билип, ибадаттарды шариатка ылайык аткарган инсандар. Кыскасы, өзүнүн миссиясын шариатка ылайык аткарып, өмүрүн бүтүргөн инсандар. Экинчи топтогу адамдар, алар жашоодогу максатын билбей, Аллахтын шариатынан алыс жашап, күнөөкөр болуп, өмүрүн өткөрүп койгон инсандар. Бул жашоодон максат эмне өзү? Эмне үчүн жашайбыз? Буга жоопту Аллах Таала өзү Кур'ан-ы Каримде берген. Аллах Таала айтты: "Вана халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен жин менен инсанды бир өзүнө ибадат кылуулар үчүн жараттым. Мына жашоодон максат ибадат экен. Кээ бир адамдар бул аяттын маанисин түшүнүп, жашоосун Аллах каалагандай өткөрүшөт. Кур'ан сүннөткө ылайык болот алардын жашоосу, бардык иш-аракеттери менен Аллахка баш ийип жашайт. Ал эми кээ бир адамдар жашоосунан мааниси жок, максаты жок, мына ушундай күнөөкөр болгон абалда жашайт. Аллах тууралуу ойлонгулары келбейт. Жашоолору айвандын жашоосунан айырмасы жок. Же болбосо айвандан да беттер бир жашоо. Анткени айвандар да Аллахты мактайт, улуулайт. Алар тили менен бизге түшүнүксүз болгону менен алар Аллахты улуулайт. Улайка кал ан'ами бал хум адал, улайка хумул гафирун. Аллах Таала мына ушундай күнөөкөр, өзүнө шерик кошкон, жашоосу күнөө менен бүтүп, мына ушундай өзүнүн жашоодогу максатын билбей, адам жашоосун билбей, жашоосун өткөргөн адамдар тууралуу айтып, алар айвандар сыяктуу дейт. Жок, андан да төмөн дейт, айвандан да беттер дейт. Алар эч нерсени туйбаган, бир ойлонбогон, түшүнбөгөн адамдар дейт. Адамдардын арасынан алар канча жашка чыкпасын, жашоого келген максатын билгендери, түшүнүп жеткендери аз болот. Жашы өтүп калса да, бир инсан өзүн жаштай ойлойт. Келечекте пландары көп. Атактуу алым Хасанул Басри рахимахулла айтты. Апасынын колундагы бир пияздын сабагына же бир пиязга карап, анан айтты: "О апам, эмне сиз колуңузга бир жыты сассык бир пияздын сабынын ушул алдыңыз?" деп айтты. Апасы: "Балакайым, сен акылы алжып калган кишиге окшойсуң" деди. Анда Хасан Басри айтты: "О апам, сенин жашың чоңбу же менби?" деди. Апасы айтты: "Кайсы бир кишиден сурасаң, жашың канчада деп айтсаң, ал айтат 70 жаштамын" дейт. Бир инсандан сураптыр. Жашың канчада дейт. Ал киши айтат: "Жашым 70 жаштамын" дейт. Канча бир жылдан кийин ошол адам жанагы адамга ушул суроону кайра берди. "Сенин жашың канчада" деп. Ал дагы 70 жаштамын деп жооп берди. Сурап жаткан киши таң калып: "Сен мага 20 жыл мурда 70 жаштамын деп айтпадың беле?" Ал айтты: "Карасаң, мен акылдуу түшүнүгү бар адаммын. Эгер мен кайсы бир жашка үйрөнүп калган болсом, ал жашта мен 20 жыл каламын. Башка бир жашка бир өтпөй туруп" деген экен. Оюнда калат мына ушул нерсе. Ошондуктан кээ бир адамдар жашы 60 жашка чыккан болсо да жашмын дейт. 70 жашка чыккан болсо да жашым жаш, жүрөгүм жаш дейт. Жүрөгүм 18 жаштай деп турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул нерсени бизге жакшы түшүндүрүп берген. Ан Анас ибн Малик радıyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Anas ibn Malik radıyallahu anhu'dan rivayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Yekberu ibnu Adem ve yekberu ma'ahu ithnan. Hubbul mal ve tulul umur." Kişinin ömrü ötkөн sayın anı menen koşa eki nerse ösüp barat. Eki nerse çoğoyup barat. Düynöge bolgon suyu, malı mülkке bolgon suyu
Жана экинчиси узак өмүр сүрүү. Узак өмүр сүрсөм дейт. Инсан фантазия жана ой кыялдар менен узак жашап болобу инсан? Эч качан. Көңүл буруңуздар, күндөр кум сааттай тез өтүп барат. Хасан аль-Басри айткан экен, о адам баласы, сенде саналуу күндөр гана бар. Сенин бир күнүң кеткен болсо, сенин өмүрүңдөн бир бөлүк кетти. Киши канча күндөрдү өткөрүп жиберди жана канча күндөрдү өткөрүп жиберет. Канча деген адамдардын жашоосу, алардын пландары ишке ашпай туруп өтүп кеткен бул дүйнөдөн. Кээ бир адамдар жашоосу эми Аллахты таанып келе жатканда жашоосу бүтүп калган. Канча деген адамдар өз жашоосун бир маанисиз, максатсыз өткөрүшкөн. Канча күндөр Аллахка баш ийбей ошол күндөрдү өткөргөн. Инсан канчалык жашы өтүп калган болсо, бул жашоодо анын мүмкүнчүлүгү, ибадатка болгон мүмкүнчүлүгү азайып бара берет. Аллахтын астында өзүн актап калуусу үчүн, Аллахтын астында бир үзүр айтуусу үчүн инсандын жашы өткөн сайын анын мүмкүнчүлүгү азая берет. Неме кээ бир инсандар жаш кезде жаштыгына алданып калды. Узун өмүр Аллахка далил болот инсандын каршысына. Аллах узун өмүрдү сага каршы коет. Узак жашаган инсан көп нерсени көрөт. Аллахтын белгилерин, анын жалгыздыгын, таухидин далилдеген далилдер ага жеткен болот. Узак өмүр көрүп Куранга жакын болбосо, намаз окубаса, эмне пайда тапты бул жашоодон бул инсан? Ошондуктан ойгонуу керек, туура жолду издөө керек. Ан Аби Хурайрата анин Наби саллаллаху алейхи ва саллям факал. Абу Хурайра радияллаху анхудан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "А'азараллаху иля имриин аххара ажалан хатта баллагаху 60 сана." Аллах бир адамдын актануусун, үзүрүн кабыл албайт, анын ажалы 60 жашка чейин, анын ажалын Аллах 60 жашка чейин кечиктирген болсун. Бул хадистен түшүнбөйлү, 50 жашка чыккан инсанга далил жетпеген үчүн, 60 жашка чыккандык үчүн ажалы кечиктирилип, мына ушул 50 жашта, 30 жашта далил жетпейби деп. Далил жетет. 50 жашта дагы, 10 жашта дагы, 20 жашта дагы, 30 жашта дагы Аллах Таала тарабынан далил жетет. Эми ким Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип жатат 60 жашка чыкканга чейин. Эми Аллах Таала ажалды кечиктирип жатат 60 жашка чыкканга чейин. Бирок 60тан кийин эч бир үзүр калбай калат, актануу калбай калат. Актануунун, үзүр айтуунун мүмкүнчүлүгү болбой калат. Мына Аллах Таала башка бир аятта айтат: "Авалам нуаммиркум ма ятазаккару фи ман тазаккара ва жаакумун назир." Биз силерге эскерилген адам эсине келгидей өмүр бербедик беле? Жана силерге эскертүүчү пайгамбар келди го дейт. Мына эске ала турган, эски адам мындай эсине келе турган өмүр бербедик беле дейт. Кээ бир тафсир алымдары бул аятта 60 жашка чыккан адам тууралуу айтылды десе, кээ бир тафсир алымдары 40 жашка чыккан адам тууралуу айтылды дейт. Үчүнчүсү топтогу алымдар айтат 18 жашка чыккан адамдын жетишкендиктери дейт. Хасан аль-Басри рахимахулла айтты: "Эгер сага 40 жаш өмүр берилген болсо, сага эч бир үзүр калган жок. Шашкын сага ажал келе электи. Аллахка ант, мурда адамдар 40 жашта өзүн ойгото алган бейкапарлыкта. Кимге узак жашоону Аллах берген болсо, ыхластуу болсун, анткени күн сайын сага далилдер жаңыланып келе берет. Сен бир ибрат, сагып ала турган ибраттар келет. Чачың агарды, денең алсыздай түштү, мурдагыдай баса албай, жүрө албай калдың, көрө албайсың, отурсаң тура албайсың, турсаң отура албайсың. Бул нерселерден акылдуу инсан гана ойгонот, бир ибрат алат. Бул жер жашоосу бир аз убакыт гана, жакшы иштерди камдоо керек. Узак жашоо бактылуулук себеби болуп калуусу мүмкүн. Узак өмүр сүрүү бактылуулуктун себеби да болуп калуусу мүмкүн, же бактсыз жашоонун себеби да болуп калуусу мүмкүн. Бактылуулукка себеп киши ошол узак жашоосун Аллахка баш ийип өткөргөн болсо,
эң жакшысы бул киши бул жашоого келген максатын жакшы билип, эң негизгиси Аллахты таанып билип, Аллахтын өзүнө сыйынып өтүүсү. Бул узак өмүр Аллахты таанып билип, жакшы иштерди көп жасап калуунун бир мүмкүнчүлүгү. Бейишке кирүү үчүн көп сооп иштерди камдап алуунун мүмкүнчүлүгү. Бул жанагы кишиге окшош күн сайын өзүнүн акчасынын эсебин жаңы акча эсеби менен толтурган адам окшойт. Узак өмүр пайда берет, эгер ал өз жашоосун шариятка ылайык өткөргөн болсо гана. Жашоодогу туулуп өсүү, бала чака көбөйтүү, күнүмдүк жумуш, мал мүлк булардын баарысы убактылуу. Акырет жашоосу сооп иштер менен толтуруу болбосо, анда эч бир жакшы натыйжа бербейт. Эми акырет биз үчүн татыктуу кубаныч болбосо, бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамдарга кайрылып, кабар бергилечи, силердин араңардан ким эң жакшы деди. Адамдар жооп берди. Тигинеси мындай деди, мунусу мындай деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, силердин эң жакшыңар узак өмүр көрүп, эң жакшы сонун жакшы амалдарды жасагандар деп айтты. Сулайман ибн Абдул-Малик, мусулмандардын падышасы, Дамастагы бир мечитке кирип калды. Ошол жерде, ошол мечитте бир картайган аксакалга жолугуп калды. Ал киши баса албайт, турса отура албайт, отурса тура албайт, турса отура албайт, аябай картайган. О аксакал, сен өлүмдү каалайсыңбы деп айтты. Жанагы аксакал айтты, жок, эмне үчүн өлүшүм керек? О падыша деп айтты. Мен сенин абалыңды көрүп турамын, ким муну өзүнө каалайт деп айтты жанагы падыша. Аксакал айтты, жана картайган киши айтты, жаштык кетти жамандык менен, карылык калды жакшы иштер менен деген экен. Качан мен отурсам Аллахты эстеймин, качан турсам Аллахты улуулаймын деген экен. Ушул эки нерсе менен бир топ мага Аллахка ибадат кылуу мүмкүнчүлүгү бар деген экен. Бир аксакалдан, бир картайган адамдан сурашса, сизге канча жаш деп сурашса, ал айтыптыр 10 жаш дептир. Кандайсагы 10 жыл сенин картайып калган болсоң, сиз картайып калган болсоңуз дегенде, мен Аллахтын алдына тооба кылуучулардын, жакшы иш жасоочулардын катарына ошол жашаган жашымдан 10 жыл мурда кирдим деген экен. Жашоо күнөөлөр менен өткөн болсо, ал жашоо эмес. Ошондуктан туугандар акырет коргонуу үчүн жакшы нерселерди сээп калайды. Өмүрдү Аллах берген, өмүргө кайдыгер карабайды. Жашы өтүп калган инсан башка адамдарга караганда каттуу аракет кылуусу керек. Анын жашы жакында чечим чыгарат. 70 жашка чыкканда дагы эле колунан карта түшпөйт, мечит босогосун билбейт, мечитти билбейт. Бул дүйнөнүн оюн күлкүсү менен жырга ойноп жүрөт. Напси каалоосу менен алек. Жашы өтүп калган инсан жакшы иштерде, такыбалуулукта үлгү болуусу керек эле. Адеп ахлагы менен үлгү болуусу керек. Ар бир үммөттүн Аллахка жакын болуу менен, ар бир мүнөтүн Аллахка жакын болуу менен өткөрүш керек. Канча деген адамдар жашы өтүп калган өмүрү телевизордун экранынын астында өтөт. Диндин кызыгы жок ага. Канча деген жашы өтүп калгандар ушак пайдасыз сөздөр менен убактын өткөрүшөт. Ар кандай оюндар. Али ибн Аби Талиб радыйаллаху анху айтты, сенин калган өмүрүң баалуу. Бир канча күн арасында сен өткөрүп жиберген күндөрүңдү кайра калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгүң бар. Ким кандай жашаса, ал дал ошондой абалда өлөт. Кээ бир жашы өтүп калган адамдардын максаты өзүнүн урук тукумуна бир канча жылдар бою мал менен камсыздап кетсем дейт. Алтын менен, үйлөр менен, күмүш менен өзүн тозоктон куткарууну унутуп калган. Акырет жашоосу анын камы түйшүгү болбой калган. Эмне үчүн бул адамдар Аллахты эстешпейт? Урук тукумун, бала чакасын узак жылдар бою камсыздап коюу менен алек камсыздаган нерсесин балдары пайдалана алабы? Ал ойлогондой. Бул нерселер кишинин эң негизгиси бул жашоодогу максатынан чалгытат. Эми бул нерселер кишини эң негизги максатынан чалгытат. Ушундай күн келет, ал күнү бала чака, алтын, күмүш, мансап, кызмат пайда бербей турган күн. Ал күнү жерде жашаган жакшы иштери гана пайда бере турган күн. Ошондуктан
өлümге даярдануу керек. Ким кандай жасаса дал ошондой өлөт. Анткени жер жашоосунун бүтүүсү бар. Акырет жашоосу бийик коюу керек. Фудайл ибн Ияз бир кишиден сурады. Анын жашы тууралуу. Ал айтты 60 жаш деп айтты. 60 жашка чыккан болсоң, сен Раббиң менен жолукканы кетип жатыптырсың, жакын экен деген экен. Жакын арадан өмүрүң бүтөт дептир. Инна лиллахи ва инна илейхи ражиун. Биз Аллахка таандыкпыз, Аллахка кайтуучубуз деген дуаны өзү айтып, анан Фудайл айтты, ушул сөздүн маанисин билесиңби деди. Анан өзү жооп берди. Мен Аллахтын пендесимин, ким пенделигини билсе, анын алдында турарын, эсеп берерин түшүнүп жетет. Ал киши мен эмне кылуум керек деп айтты. Ал Фудайл ибн Ияз айтты, калган өмүрүңдү Аллахка башый, ошондо мурдагы жасаган иштериң кечирилет. Эгер дагы деле мурдагыдай жаман иштерде дайымый болсоң, мурдагы иштериң үчүн да, кийинки иштериң үчүн да жооп берериңди эч качан унутпа деген экен. Мына адамдарды карасаңыз, биринин артынан бири кабырга кирип жатат. Жашы өтүп калгандар дагы, жаштары дагы. Өлүм бул деген нерсе, бул жашы чоңго, жашы кичинеге карабайт. Бирок жашы өткөндөргө өлүм жакын. Өтө коркунучтуусу, узак өмүрдү кыялданып, ушинтип өзүн тынчтандырып коюу. Адамдар сүйлөйт, мага али да бар намаз окууга убакыт керек дейт. Мындай адамдар бул дүйнөдөн Аллахка баш ийбеген, даярдыксыз кеткен адам. Шайтанга ээрчиген адамга акырет даярдыгынын кереги жок, кызыгы жок болуп калат. Эч ким билбейт канча күн калды, 5 жыл калдыбы, 1 жыл калдыбы, 5 жыл калдыбы, 10 жыл калдыбы, 50 жыл калдыбы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экен, алдыңыздагы bir күндөн же алдыңызда боло турган 5 жылдан, 30 жылдан үмүттөнбөң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экен, менин үммөтүмдүн жердеги жашоосу 60 жаш менен 70-тин ортосунда болот. Өтө аз адам гана бул ашуудан ашат деп айтты. Ошол 70-тен ары өтүп кетет, же 60-тан ары, ошо 70-тен ары өтүп кетет деген экен. Таң аттырсаң кечти күтпө, кеч киртирсең таңды күтпө. Ар бир күндү акыркы күнүм деп кабыл ал. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху айтты, менин өкүнгөнүм өмүрүмдүн бир бөлүгү болгон бир күнүм бүтүп жатат, бирок мен кандаган жакшы иштерим көбөйбөсө деген экен. Кана эмесе барыбыз Аллах менен жолугууга даярдык көрөйлү. Бирок бир ойлоп көрөлүчү, кабырда жалгыз боло турган убакытты. Ошол убакытта инсандын эч бир нерсеси ошол жардам бербейт анын ыйманынан жана таквалуулугунан жана жакшы иштеринен башка. Ошол кезде тообасы, садакалары пайда берет. Мына ошондуктан мүмкүнчүлүк барында Аллахка кайтайлы. Эч кимге белгилүү эмес эртеңки күн. Эч ким эртеңки күнү үчүн 100% гарантия бере албайт. Оорукчан адам дагы, ден соолуктуу адам дагы. Бүгүн азыр мүмкүндүк бар. Эртеңди күтпөйлү. Эмнеден баштайлы? Эң биринчи намаздан баштайлы. 5 убакыт намазды окуйлу. Аллахтын динини, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнү окуп үйрөнөйлү. Анткени илим бул шариат, бул илимге негизделген. Эч бир инсан окуп билбей туруп, эч качан шариатты, ошол Аллах буйруган фарз ибадаттарды Аллах каалагандай аткара албайт. Илимде баланчы жашка чыкса илим алуу керек, же түгүндөй жашта, же бул түгүндөй жашта, же баланчыдай жашта илим алуу убактысы бүттү деген нерсе шариатта бир чек коюлган эмес. Илим бул ошол төрөлгөндөн, эс тааныгандан баштап кабырга чейин окула берет, амал кыла берет. Мына ошондуктан кээ бир адамдарды сындырып коет. Илим алып китепти колго алган кезде, же бир илим мажлисине барган кезде сенин илим үчүн болгон убактың, шариат убактысын окуп үйрөнүү сени үчүн бүттү дейт. Жок. Анткени кеп алар мисал кылат, 10 жашта Куранды толук жаттаптыр, 20 жашта Куранды толук жаттаптыр дейт. Эгер Куран сахабалардын жашоосуна карай турган болсок, алардын жашы Куран жаттаган кезде бир топ жашка барып калган эле. Мына ошондуктан шариат илимини үйрөнүүдө эч бир чектелген эмес. Мына ошондуктан ваттакуллаху юаллимукумуллах, Аллахтан коркуңар, Аллах силерге билбеген нерселерди үйрөтөт, билдирет деген. Мына ошондуктан кишинин шариат илиминин үйрөнүүдөгү негизги ошол мүмкүнчүлүгү жана ошондой эле келүүсү анын таквалуулугуна жараша болот.
Мына ошондуктан бардык жерде Аллахты эстейли. Ошол төшөккө жаткан кезде, кечинде уйкуга кетерде, жана дааратканага кирүүдөн алдын чыкканда, жана ошондой эле мечитке киргенде, чыкканда, жана бардык иштерде, жегенде, ичкенде дайыма Аллахты эстейли. Бул биз үчүн пайда гана алып келет. Жана ошондой эле Аллахты эч качан унутпайлы. Аллах бизди эч качан бир көз ирмен да таштабасын. Жана биздин билип билбей жасаган күнөө иштерибизди Аллах Таала өзү кечирсин. Билбеген нерселерибизди Аллах Таала үйрөтсүн. Адашып жүргөн адамдарга Аллах Таала туура жолун көрсөтсүн. Туура жолдогу адамдарды Аллах Таала ошол туура жолго бекем кылган болсун. Аллах Таала мына ушул билген нерселерибизге амал кылган пенделердин катарына кошкон болсун. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука, атубу илейк.